Чүй облусунун Ысык Ата районунда аялын сабап өлтүргөн деген шек менен 40 жаштагы жаран кармалды. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 11 сентябрь күнү аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 1989 жылы туулган аял денесине келтирилген жаракат менен түшүп, забалдын ордугунан улам каза болгон жөнүндө маалымат милицияга түшкөн. Бул факты боюнча дароо кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө амалдарынын натыйжасында окуянын чоо жайы такталган. Тагыраагы маркумдун күйөөсү 1982 жылы туулган. Ал Красная Речка айылындагы үйүндө арак ичип олтуруп, аялы менен уруша кетип, аны сабап салган. Натыйжада аялы ооруканада каза болгон. Учурда шектүү жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө уланып жатат. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда катталган жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Мындай маалыматты милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, жол кырсыгы кечээ 12 сентябрь күнү саат 16:45 чамасында Сузак айылы аркылуу өтүүчү Бишкек-Ош жолунан 565 чакырымында болгон. Анда 1972 жылы туулган жаран КАМАЗ жүк ташуучу унаасы менен Жалал-Абад шаарын көздөй бара жатып, каршы тилкеде келе жаткан Mercedes-Benz Sprinter унаасы менен сүзүшкөн. Бул унааны 2000 жылы туулган жаран башкарып бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен 2 унаанын айдоочусу, ошондой эле Mercedes-Benz Sprinterдин жүргүнчүсү болгон 2001 жылы туулган жигит окуя болгон жерден каза болгон. Ысык Көл облусунун Түп районунда катталган жол кырсыгынан ооруканадагы 6 адам каза болду. Мындай маалыматты Түп райондук ооруканасынан маалымдашты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгына кабылып ооруканага түшкөн 36 жаштагы жаран 12 сентябрь күнү саат 00:20 чамасында каза болгон. Түп райондук ооруканасы жол кырсыгынан жабыркаган адамдардын абалы оор экенин дагы кошумчалады. 11 сентябрда балыкчы Ананьева Караколуна жолунун 196 чакырымында Volkswagen Passat, Honda Accord жана Subaru үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Натыйжада 5 адам каза болуп, 4 адам жабыркаганы маалым болгон. Ысык Ата районунда чет элдик жаранга бычак менен кол салган шектүү жаран кармалды. Маалыматка ылайык, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө 3 сентябрда аймактык ооруканага 1998 жылы туулган Орусиянын жараны денесине бычактан жаракат алып түшкөнү боюнча маалымат келген. Аталган окуя боюнча көрсөтүлгөн кылмыш курамы менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул кылмышты 1984 жылы туулган жаран жасаганы аныкталган жана ал окуя болгон күнү эле Казакстанга чыгып кеткендиги такталган. Ыкчам издөө аракеттеринин алкагында кылмышка шектүү жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. УКМК жеке ишкер Журат Абдуллаевке козголгон кылмыш ишинин алкагында республиканын бюджетине 800 миллион сомдон ашык акча каражат чегерилгенин маалымдайт. Буга чейин ага карата куралды, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү фактысы боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. 12 сентябрда райондук соттун өкүмү менен Журат Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, жаза катары 100 000 сом айып пул төлөмөй болду. Аталган иштин алкагында ишкер улуттук жана чет элдик валютадагы жалпы суммасы 800 миллион сомдон ашык акча каражаттардын келип чыгышын тастыктай алган эмес жана андан ар кандай курал-жарактар, ок-дарылар жана согуштук техникалар алынган. Улуттук гвардиянын 2 аскери зордуктоого шектелип, аскер прокуратурасы тарабынан кармалган. Алар Бишкек гарнизонунун Гаут вахтасына киргизилгени маалым болгон. 12 сентябрда 1 май райондук соту тарабынан аскер кызматкерлеринин бөгөт чарасы каралды. Ага ылайык, шектүүлөр жыныстык кол тийбестикке каршы өзгөчө оор кылмыш жасаганга айыпталып, 11 ноябрга чейин Бишкек гарнизонунун Гаут вахтасына киргизилди. Буга чейин жапа чеккен кыз милицияга арыз менен кайрылганы кабарланган. Анда 5 сентябрда таңкы саат 4:30 чамасында Сыдыков жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз 2 жаран физикалык күч колдонуп, унаада зордуктаган деп айтылган. Бул факты боюнча Улуттук гвардиянын 2 аскерине карата кылмыш иши козголгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Facebook колдонуучусуна берген жообу кызуу талкууда. Ал социалдык тармактагы баракчасына сүрөт жүктөп, азыр эле түз эфирден Жоломон Шаршембековдун финалга чыгышы үчүн казак жигитин жеңгенине күбө болдум. Биздин баатырларыбыз менен сыймыктанабыз. Жалпы элибиз жеңиш тилеп сүрөйт. Алга деп жазган. Facebook колдонуучуларынын бири ага качан кетесиз деп суроо берген. Ага Акылбек Жапаров шашпай деп жооп берип, интернет колдонуучуларына жылмаюу тартуулады. Энергетика министри Доскулбек Мурзаевке карата кызматтык абалынан
кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык 2021-2022 жылдары Доскул Бекмурзаев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызматтын кызыкчылыгына каршы тийиштүү тармакта адис эмес кызматкерлерди мамлекеттик бюджеттин эсебинен Бириккен Араб Эмираттарына, Түркияга, Өзбекстанга жана Орусияга болгон чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларына негизсиз жөнөтүп, натыйжада мамлекетке олуттуу материалдык зыян келтирилгени аныкталган. Мындан тышкары министр кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, теплые ключи ден соолукту чыңдоо комплексинин объекттерин капиталдык оңдоодо жоопкерчилиги чектелген коомдун бирине жалпысынан 15 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Коомдук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси Кытайдан күн сайын үгүттөөчү материалдарды чыгарып туруу үчүн $700 000 алган. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Динара Аляева өзүнүн баракчасына жазган. Билдирүүдө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалыматы тиркелген. Маалыматка ылайык 2017-2020 жылдар аралыгында КТРКнын мурдагы директору үгүттөөчү программалар үчүн Кытайдан $700 000 алганы айтылган. Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү бизди социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө катталып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Саламатта калыңыздар.